Казакстандын уну кескен түрдө кымбаттаганы Оштода байкалды. Коңшу өлкөдөн импорттолгон бир кабун 500 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Буга чейин 1800-2000ден болуп жаткан ун сортуна жараша 2000ден 3500 чейин баланып жатканы айтылды. 1800 сом, 2000 сом болуп аткан ун уже 2500-3000ге чыкты. Казакстан бир күн жаап койгондо. А биздин өдөнкү жанагы депутаттарыбыз, же болбосо жанагы эл башчыларыбыз бизди ондо бир күндө көтөрүлсө, ондо biz bir yılda çok buluşuruz gereken de Kırgızistan durabı. Şunu хотя бы bunday zapasta bizde çok bu. Bir çok degende 5 yıl, olmasa 10 yıl şu nerseni bir kalpta karmap turgan. Kırgızistan'daki hiç kanday bağısı götürülgen yok. Kırgızistan'dan çıkarılgan unlar. Biri bilesizler bizde janağı nan jaуу üçün koldonulan kombinatlar al bizdin undardın көбүнчө колдонушпайт. Көбүнчө Казакстандын унун колдонушат. Бүгүнкү күнү Кыргызстандан чыккан уну 1500 сомдон Бишкекте сатылууда. Ошондо 1 килограммы 30 сомдон сатылууда. Жана ал боюнча азырдагы ярмаркаларды уюштуруп сатылуу жүрүп атат. Ал эми Оштодо эле ошол 1600-1650 сомдон сатылып атат. Маселенин бардыгы Казакстандыкында болуп атат. Казакстандын жанагы жогорку сорт уну бүгүнкү күнү 3500 сомго чейин чыгып атат. Казакстанда аба ырайына байланыштуу түшүм алуу көлөмү азайган. Мындан улам аталган өлкөдагы Орусиядан будай алууга муктаж болуп жатат. Мунун өзү ошол жактан чыккан ундун баасын көтөрүүгө алып сатарларга мүмкүнчүлүк жараткан. Бирок Казакстанда баа мурдагыдай эле болуп турат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бул маселе боюнча тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын маалымдайт. Ал эми Казакстандын унун боюнча азырынча маселе чечиле элек. Алар себеби дегенде бул жерде эске алыш керек. Ал жактан алып келгендер канчалык деңгээлде баасын алып келип атышат. Жана ал жакта 45 сомдон болуп атат да Казакстандын өзүндө. 45 сом деген сөз бул бир мешок биринчи сортун 45 сом болгондо 1900 сом деген билдир. Анан алып келип тиги бул саткачы 2600-2700ден сатып атышат. Бул биринчи сорт жөнүндө сөз жүрүп атат. Азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Казак өлкөсү менен да биздин министрлер кабинетинде ал Россиянын будайын өткөрүү жана бул азыркы ундун маселесин чечүү боюнча. Мамлекеттик материалдык резервте күн карама майы, un, кум шекер сыяктуу керектүү азык-түлүктөр жетиштүү көлөмдө бар. Муну менен эң аз дегенде 5 ай бою өлкөнү азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев азык-түлүк коопсуздук боюнча жыйын өткөрүп жатып айтты. Ал органдардын маалыматын угуп, учурда республикада будайдын тартыштыгы жок экенин, баанын өсүшү Казакстан Республикасынан келген унга карата гана байкаларын белгиледи. Темир жолунда кармалып турган ундар Казакстандан бизге келүүчү убактылуу кармалып турат да, ал сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин тийгизди. Баалардын кескин өсүшүнө алып келди. Ошондой эле маселе Орусия менен болуп калышы мүмкүн, себеби Россия дүйнөдөгү эң көп будай өндүрүүчү биринчи орунда турган мамлекет болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул маселени чечиш үчүн бир нече комплекстик иш-аракет жасашыбыз керек. Бул жерде дагы бир чоң маселе бар. Биз ошол союз мезгилинде дагы өзүбүз будай менен, ун менен максималдуу түрдө 60%га гана камсыз кылганбыз. Biz ошол Совет доорунда дагы Казакстан менен Россия, Украинага көз карандуу болгонбуз. Ошону дагы унутпашыбыз керек. Андан кийин эң чоң мындай реалдуу бүгүнкү рынок шартындагы эске ала турган маселе бул сапаттуу үрөөн. Сапаттуу үрөөн бизде жок. Биздин өндүргөн будайыбыз, андан жасаган унубуз Казакстан же Россиянын унуна караганда сапаты боюнча абдан эле төмөн. Ошондуктан биздин сатып алуучулар көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстанда өндүргөн унду эмес, Казакстандыкын сатып алат. Ошон үчүн биз көз карандыбыз. Эгерде ошол сапаттуу үрөөндү өндүрүү боюнча мамлекет кандайдыр бир иш-аракеттерди жүргүзүп жолго кое турган болсо, ал дагы бул маселе чечилет деп айтсак болот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн ошол өндүрүш менен илимди байланыштырыш керек. Илимий баягы борборлор болгон союз мелгиси агрардык тармакта илимий институттар болгон. Ошолорду жандандырсак, анда биз келечекке айтайлы 15-20 жылга кандайдыр бир кадам таштадык ушул маселени чечүү боюнча деп айтсак болот. Учурда ундан сырткары кум шекер, май, эт, бензин, күрүч сыяктуу азык-түлүктүн түрлөрү кымбат деген пикирлер айтылууда. Деген менен баанын өсүшү бардык мамлекеттерде орун алууда. Кыргызстандагы дүйнөдө болуп жаткан кымбатчылыктарга көз каранды экени талашсыз. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы.